Кыргызстандын Тажикстан жана Өзбекстан менен чектешкен аймактарындагы жараксыз мектептер маселеси чечилбей жатат. Бул тууралуу 17 октябрда парламенттин жалпы жыйынында КСДП фракциясынын депутаты Карамат Орозова айтты. Депутаттын айтымында өзгөчө кырдаалдар министрлиги чек арада жалпысынан 8 мектеп авариялык абалда деген бүтүм чыгарган. Өзбекстан менен 4 мектеп, Тажикстан менен 4 мектеп чектешкен. Урматтуу Алмазбек Акмыжанович, мен сизге өзүм деле барып айтайын дедим, мүмкүнчүлүк болбоду. Өзүңүз кирип премьер-министрге айтып чыксаңыз. Мына Тажикстан менен чектешкен мектептерден Самаркандек мектеби айылындагы Кожобаев мектеби, Баткен районундагы Ак районундагы Орто Боз мектебинен Момунов атындагы бул эми башталып атат. Чоң Тала мектеби, Карабак айыл өкмөтүнө каршы Кызылбен Масалиев мектеби, ошондой эле Дары айылында Кайыңды мектеби, Кыштут айыл өкмөтүнө Таян мектеби, Кыштут айылында Кыштут мектеби, ал эми Актурпак айыл өкмөтүнө Нуралиев мектеби. Мен айтып кетет элем, ушул мектептерди биз жыл сайын айта берип уже чарчап да бүттүк, алар кат жазып да чарчап бүттү. Бирок МЧС авариялык абалда балдар окуганга мүмкүн эмес дегенден кийин, эгерде кокусунан дагы жетиптүү бирдеке болбосун, бир нерсе болсо ким жооп берет бугачы? Ошондуктан мен айтып кетким келет. Өзүңүз кирип айтсаңыз, кийинки жылга ушул балдардын коопсуздугуна көңүл буруп, бардыгыбыз бала үчүн жашайбыз да. Ушу мектептердин башталган мектептерде, башталган мектептерде авариялык мектептерди бүтүрсөк деген сунушту айтып кетем. Ушуну өз көзөмөлүнө алса. Чоң рахмат. 2019 жылдын эсебинде Кыргызстандын аймагындагы 111 мектепте курулуш иштери жүрүүдө. Бул тууралуу өкмөттөн кабарлашкан. Кыргызстанда 2000ден ашуун мектеп бар. Алардын 200га жакыны эскилиги жеткендиктен авариялык абалда экени расмий айтылган.